Мінекей şu шаардык сотто азыр 2 сааттан бери şu иштин алдында күтүп турам, Алыбаевди кабыл алабы деп. Собрание өткөрүп атышыптыр. Ушу Мамытова кымбат айткан. Билген жаңы бар сотторго акча берсе да чечтирип алам, мен акча толтура деп. Так ошонун айтканындай болду. Болбосо ушу Кудайбергенов ушу жетим балдардын рызкысын кантип тартып бергенге жүрөгү барды. Ошо чечимди кантип жүрөгү чыдап окуду. Азыр мен жүрөгүм жарылып кетейин деп ушул жерде турам. Мен үйүмдү сатып дарылатып жүргөндө күйөөмдү үйүмдү сатып дарылатканмын. Керектесе ошол өз үйүмдү сатып туруп ошол Карачыгачта үй шипырын бүт жаңырттыргам, терезелерин жаңырткам. Ошолордун баардыгын тең мен жасатканмын. Канча жолу ремонт кылдыргам. Барчынбек оорганда үйүмдү сатып дарылатканмын. Ошонун баардыгын бүт Кудайбергеновго доказательство кылып бүт киргизип бергем. Жазуучулар союзунун килейген аксакалдардын өтүнүчтөрүн киргизгем. Кудайбергенов аксакалдарды сыйлабаса, же жетимдердин көз жашынан коркпосо, же жесирлердин убал сообунан коркпосо кайда калабыз биз? Урматтуу кыргыз эли, мынакей ушул шаардык сотто турам 2 сааттан бери калчылдап. Чыгарып берип койгула. Фейсбукка, интернетке мүмкүн болсо Сооронбай Шариповичтин өзүнө жеткирип бергиле. Барчынбектин арбагы күтүп аткан ушул чечимди кысарыма чечип берсе экен деген, Барчынбектин керестери турат. Кысарыма алып берип койгулачы деген. Барчынбектин арызы турат. Мен үйүмдү бербей атышат деген, бүт ошонун баардыгын тең тиркеп бергем. Эмнеге үчүн ошонун баарын окуп туруп кантип жүрөгү чыдап Кудайбергенов ушул чечимди чыгарды. Мамытова кымбаттын 2-чи ойношунан бир кызы, 3-чү ойношунан бир баласы бар экендигин даже сотто протоколдо өзү айтып берген Мамытова кымбат. Ооба 2-чү, 3-чү күйөөлөрүм менен балдарым бар деп анан ошого кантип үйдү чечип берип атат. Акыйкатты кайда? Мынакей мен ал болсо Алыбаевди күтүп 2 сааттан бери ушул жерде турам. Санжар Исабаевке киргенмин. Санжар Исабаев нормальный чечип бергиле, акыйкатты карагыла деген, аны да тоготкон жок. Санжар Исабаевди да тоготкон жок эч ким. Сооронбай Жээнбеков болсо балдарды коргоочулу деп жарыялады. Ушинтип коргойбу соттор. Мынакей шаардык сотто 1,5 жылдан бери үмүт кылып күтүп отурган соттун чечимин Бугубаев Шамилге чечип берди, Барчынбектин зөөкүр баласына. Барчынбекти мас кылдырып кол койдуруп алганын, атасын сабаганын элдин баардыгы билет. Соттордон кантип акыйкатты күтсө болот ушинтип. Кызым Бугубаева каныкей болсо ошо детдомго түшкөн, детдомдон токмок жап, катуу сотрясение алып башына суу толуп гидросефалиядан суу дирги берип, мен больницада жүрсөм, бияктан болсо зөөкүр баласы менен Мамытова кымбатка Кудайбергенов судья чечип берип койду. Эмне кылышым керек, мен эмне кылышым керек? Урматтуу Сооронбай Шарипович, бул эмне деген шумдук? Балдарды коргоочулук ушинтип балдарды кордошобу?